Исулу, поздравляем вас. Doğuşu болады. Hazır сіздер ошол келгениңерге бияктан мәңгі болу. Кайтадан пайда болду десем болот. Анткени мен үчүн аябай оор абалдарды өткөрдүм. Бирок ушул дүйнө чемпионаттын алдында дагы кичине бир аз суук тийип калдыбы же самолеттон учуп келатканга жел койгонбу, ошонун аркасы менен бир жума ушу дүйнө чемпионаттын алдында төшөктө жатып калдым. Анан ошого чындыгында аябагандай сарсанаа болдум десем болот. Анткени бир жума төшөктө жатып калып, дүйнө чемпионаттын алдында, күрөшөрдүн алдында ушундай абалда жатам мен деп жатып алып ойлонуп, оюм менен машыгып өткөрүп турайын деп ушундай күндөр болду десем болот. Ошондуктан ар бир беттешке мен өзүмдү жыйнап, өзүмдү чогултуп, ар бир беттешке аябагандай жыйналып чыгып аттым десем болот. Ар бир беттеш мен үчүн оор өттү. Ал эми финалдык беттеште жапон спортчусу менен бардыгына баары ойлоп, аябай сен бат эле утуп койдуң го, мындай тиге такыр мүмкүнчүлүк берген жоксуң деп экрандын ар жагында колдоочуларга, баардык биздин көрөрмандарга ошондой сезилди окшойт. Бирок ар бир спортчу ал дүйнө чемпионатына жеңейин деп келген болчу. Ошондой эле мен дагы жеңем деп барган болчумун. Мен да өзүмдү толугу менен баардыгын арнадым. Бүгүнкү күндө биз толугу менен максат коюп барган ишибиз баардыгы ишке ашты десем болот. Анткени 4 жыл мурун дагы тарых жаратып, ушул Олимпиада оюндарына жолдомо алыш үчүн ушундай күчтүү дүйнө чемпионатына катышып тарых жаратканбыз. Ал эми быйыл дагы ушундай күчтүү дүйнөлүк чемпионатка, жогорку деңгээлде өтүп аткан дүйнө чемпионатына катышып, биз дагы Олимпиадага жолдомо алып, дагы бир ирет тарых жараттык десем болот.